Мындан 40 жылга чукул мурун 192 окуучуга ылайыкталып салынган бул Чолпонбай Төлөбердиев мектебинин мурдагы имараттын эскилиги жетип, жараксыз абалга кептелген болчу. 192 орундуу мектепте соңку жылдары 700-800ге чейин окуучулар окууга аргасыз болуп келген. Көпчүлүк ата-энелер эски имаратта балдарын билим алуусун каалаган жок. Анын негизинде каладагы башка мектептерге которуп салышкан болчу. Эми минтип эски имаратта билим алып жүргөн окуучулар 2022 жылда заманбап билим берүү уясында окуусун улантышат. Башта ана эски мектепте условия шарт жок эле. Көптөрү бу жерде окубастан шаарга кетип калышчу эле. Орус класстары жок эле, балдарыбызды орус класска окутабыз деп көптөрү шаарга кетип калышты, балдарын жөнөтүп атышты. Эми кудай кааласа былтыр бул жерде орус класс ачылган, бир класс. Эми мына жаңы мектеп курулуп калды, бардыгы шарты менен экен, бар жок шарты бар экен. Мектептин курулушу жана бардык эмеректеринен тартып техникаларына чейин Араб өнүктүрүү фондунан каржыланган. Буга жалпысынан 1 миллион ақш долларына жакын каражат кеткен. Жаңы мектепте 18 окууканасы, ар кандай лабораториялар, мугалимдер үчүн бөлмөлөр жана спорт зал, кийим алмаштыруучу, жуунуучу жайлар, ашкана, компьютердик каналар каралган. Мектептин класстарында ар бир окуучуга мындай кол жууга ылайыкташтырылган. Азыркы учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алганда дагы санитардык нормаларды сактоого, бул жерде ар кандай лабораториялык иштер жүргүзүлгөндө мындай колдорду жууп, дени сак жашоого дагы үндөгөн. Класстын ичи жарык, таза жана заманбап стилде салынган. Мектептин курулушу 2020 жылдын май айында башталган. 1,5 жылдын ичинде мектептин бардык курулуш иштери жыйынтыктап колдонууга берилип турат. Жаңы билим уясы 375 окуучуга ылайыкташып салынган. Мурда эски имаратта сабак берип келген мектеп жааматы менен жетекчилиги жаңы имаратта дагы да билим сапатын жакшыртууга аракет кылабыз деп турат. Андан бери эл көбөйүп, саны көбөйүп, азыркы учурда биздин мектепте 780 окуучу окуп билим алуутат. Бирок бизде ал жетишсиз, бир орунга ошондо 4-5 места болуп кетип, анан кийин биз ошо 8 ай аралыкта бүгүн бүткөрүп, бизде мындай биздин балдардын келечеги болгон ак мектепти билим уясын тапшырып жатат. Адистер жаңы билим уясынын заманбап класстарына мыкты сырткы көрүнүшүнө эле эмес, эң башкысы курулуштун сапатына маани берилгенин айтат. Жаңы имарат 100 жылга чейин колдонууга туруштук берери күтүлүүдө дейт. По характеру конструкции 100 жылга туруш керек да. Но правда бир 25-30 жылда капремонт болот. Бул эми курулуш эжесинин техрегламентин бул койгон берген тапшырмалар ушундай да, расчет боюнча. Буга чейин Ош шаарында 10 жылда имараты бүтпөй келген 5-6 мектеп болсо, кала бийлиги мындан ары бюджеттен бөлүнгөн акчаны ар кайсыл мектепке бөлүп салбай, кезек менен бирок курулушту тездетип бүтүрүүнү көздөп жатыптыр. Барын тегиз салбай, эмки жылы мисалы бир 2 мектебибизди толук бүтүрүп алсак, биз ошол 2 мектепти толук мындай ишке киргизип, окуучулар окугандай кылыш керек. Пландан тышкары биз ошо республикалык бюджеттен дагы кошумча каражат сурадык. Бул ошол бир аз акчалар калган болчу. Мисалы Ломоносов мектеби, ал жерде бир 2 миллион 800 миң сом эле калганда, ошонусун биз ошо республикалык бюджеттен котортуп, азыр ошол имараты өзү корпусу бүткөн, бирок жанагы благоустройствосу бар, ошонусу бүтө элек да. Араб өнүктүрүү фонду Кыргызстанга 30 миллион ақш долларын бөлүп, ага 28 мектеп, 2 бала бакча салууну көздөп жатат. Ал эми бүгүн колдонууга берилген Чолпонбай Төлөбердиев мектеби аталган фонд тарабынан салынып колдонууга берилген Кыргызстандагы алгачкы мектеп. Рыспай Мажитов, Темирлан Эрнес уулу, nurnews, Ош шаары.